саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 8 апрель. Аягандай 2016 жыл. Бул жерде көрүп турганыңар өзүбүздүн күнөскана жарым соток. Бул жерде бадыраңдар өсүп жатат. 250ге жакын көчөт тигилген, жергелеп көмөтүлгөн. Бүгүн ушул достор менен чогулуп бул жака иш-чарага келип калдык. Кичинекей күнөсканада жашылча же болбосо бадыраң өстүрүү темасына. Негизи эрте өстүрүш үчүн мондай стакандарга өстүрөбүз, бирок биз бир аз жылуулук жетиштүү болгон үчүн дароо эле жерге отургуздук, чтоб баягы тамырлары жакшыраак адаптация болуп, ошого да убакыт кетпесин деп жерге эле прямо отургуздук. А буларда болсо коондун уруктары өсүп атат азыркы учурда. Коон дагы буюрса чыгып калса, андагы жерге отургузуп, аны ачык талаага эле өстүрөбүз. Көрүп турганыңарда градус 21 градусту көрсөтүп турат. Албетте бул үстүдөгү абанын жылуулугу, алдыда болсо дагы бир 4-5 градуска айырмасы болот. Алдыда ошондо бир 15 градуста жылуулук бар өсүмдүктөрдүкү. Азыр бир аз мурда топурак сууладык, тамчылатып сугаруу системасы менен. Эгер күн суук болуп кеткенде моундай обогреватель менен жылуу аба үйрүп эки жака баш айланып турат, ошол менен бөлмөнү жылытууга аракет кылабыз. Экөө жарым сотокко кенен жетет. 220 бой. Досторум дагы бул жерге келген. Нурсултан, анда сен дагы бир аз оюңду айтып кой. Кандай кемчиликтери бар экен же өзүң оюңду бериң. Саламатсыздарбы? Биз бүгүн ушу Бишкек шаарында Жал ичи районунун үстүндө жайгашкан Жаамаев Медербек менен чакан теплицасына келип, күнөсканасына келип отурабыз. Бул жерде Медер досубуз өзү окуган илимине, тажрыйбасына таянып, бул жерде бадыраң өстүрүп жатыптыр. Мына өзүңүздөр көргөндөй кичине чыгып калыптыр. Абдан жакшы сүйүнүп атабыз. Биз да Медерден көрүп тажрыйба алып атабыз, келип тажрыйбаларыбызды бөлүшүп. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй тамчылатып сугаруу, азыркы жаңы мындай технологияларды кичине колдонуп атыптыр. Эми өзү биринчи салып атканга жакшы эле. Мындан ары да иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Чоң-чоң, мындан да чоң-чоң масштабтуу теплицаларды, күнөсканаларды салат деген ойдобуз. Ийгиликтер. Бул теплицадан, күнөсканадан бир кемчилик көрдүңөр, мындай көрсөңөр айтып койсоңор, көрүүчүлөргө дагы бир аз билим катары болсун. Ар кандай жагынан болушу мүмкүн? Бул жерде эми сен өзүң да жаңы биринчи салып атканга, эми бардык эле адамда биринчи салып атканда бир аз кемчиликтер келет да. Бул жерде азыр кемчиликтер биз көрүп атабыз, бирок эми баары специалист эмеспиз, бир аз бар. Алар оңолоп мисалга алсак, бир аз аба алмаштыруу жагы бир аз кичине эмеби деген ойдобуз да, кичине туура эмесирээк коюлуп калгандай да. Жери туура эмес коюлуп калган. Кичине место себеп дегенде бул жерге койгондо ачканда басым ылдый үйлөп салат да. Кайра бизде өйдө чыгыш керек да. Ичиндеги аба алмаш керек. Сеники наоборот үйлөп салат да. Басым күчтүү. Басым өйдөгө чыгыш үчүн анда биз каптауларынан ачып, же бири жок дегенде бир 2-3 ачсак жакшы деген ойдобуз. Азыр бул жерде Дастан Наватов деген да жигит бар. Андан да кыскача интервью ала кетели. Кыскача өзүң оюңду айтсаң, Дастан. Негизинен мындай стажировка катары колдонгону бир күнөсканага аябай сонун жер экен. Анан мен бир оюм, мисалы үчүн бул мен оюмча мындай бул жактагы өйдөлүгү аябай төмөн болуп калган. Ошондуктан бир аз бул жакта мындай бирдей неме кылса, баягы бир деңгээлде кылган болсо, баягы бадыраңга дагы өсүшүнө мындай пайдалуу неме болсо, мындай более удобнее было бы расти, мен оюмчачы. Анан өстүргөндө мен бул жерде аябай көптөгөн мындай механизмдерди ойлоп тапса болот экен. Аябай сонун жер экен, механизм ойлоп тапканчы, именно проблеманы чечүү үчүн.